Печка, кондиционер, система кандай иштейт? Бар бул машина айдап жүрөбүз да, туурабы? Печка билебиз, кондиционер кандай, примерно кандай иштейт? Аягынан шамал чыгат. Ушул турган системанын эми ичи кандай иштейт да? Bunun içinde вообще bunga чейин бул өзү азыр бери кызыл көк болуп турат. Ысык жана муздак эки система турат. Печка жана кондиционер. Эки башка иштейт. Эки башка система турат. Биринчи печкадан баштасак, печканын системасы мындай болот. Но водяной система. Водяной системада көрүп турганыңардай бул жерде моторду алып таштаган, только патрубкалар калган. Эми вообще суть анда эмес. Вообще мына система кандай иштейт? Система мына чоң кольцо деп коет. Анан кичинекей кольцо деп коет. Вообще система охлаждения эки кольцого бөлүнөт. Ошондо бул жерде мен система кольцоду адашып алдым. Айлануучу система экиге бөлүнөт. Бири чоң айлануу, анан кичинекей айлануу. Эми азыр бул жерде мындай туугандар. Чоң айлануу дегенде именно машинаны муздаткан система. Кондиционер, артындагы вентилятор, бул патрубкадан горячий, бул жактан муздаган аба кирет. Эми ушул системада эки нерсе иштейт. Биринчиси насос, помпа деп коет, сууну айландырган. Экинчиси термостат. Термостат деген не? Ал краник. Именно бул ысык сууну, муздак сууну именно салондун, мотордун ичиндеги температураны бирден тагырып ашып термостат коюлат. А бирок мына кичинекей куруп термостатка да баш ийбейт. Бир гана помпанын күчү менен салонго, печкага кирип чыгат. Мындай айтканда, машина от алдыбы, болду, суу салонго кирип чыга берет. Азыр мен мотордун маселесин биринчи бүтүрөйүн. Анан силерге коюп берем бул жагын. Кайра. Так. Биринчи печканын ичин түшүнүп алгыла. Именно. Бул жерде байкайт жигиттер. Бул жерде азыр эки система турат, Так. Чоңураак көрсөтпөсөм силерге анча түшүнбөй каласыңар. Но мотордун охлаждение системасы эң чоң куруп. Бул жерде бул печканыкы чоңул тийип койгон, бирок туугандар, бул кичинекей эле болот. Ба сүрөттө көрдүңөр, печканыкы кичинекей, бул охлаждение чоң. Эми бул мотор. Бул насос. Бул термостат. Мындай айтканда краник. Бул на 4 поршень. Но растительный бачок. Биз антифриз куябыз го, ошол жери. Менде кран, печке, керек машиналар жок, жок деп элестетип коелу. Вентилятор, охлаждение артындагы, печканын артындагы вентилятор. Булар боюнча отдельно токтолобуз. Вообще система как работает. Биринчиден мотор. Эми мотордо камера сгорания болгондон кийин
Бул жерде ысыйт. Ысыганда именно ушунун бир темпте кармашы үчүн мына айланасында охлаждение система жайгашкан. Бирок качан камера сгоренияда жарылуу болгондо, эгерде катуу ысып аткан материалга суу чачып жүрсө, ошол материал кайып кетет. Же болбосо өтө керегинен артык ысып кетсе, формасын өзгөртүп берет. Ошондуктан бул именно моторго стабилдүү бир температура керек. Мотор өзү 82 сессияда иштейт. Мотор өзүнүн ичи. Мындай айтканда, мунун ичинде жалын өтө высокий, бирок ошо жалын күйгөндөн кийин темирдин сыртына 82 стабилдүү туруш керек. Ошол металл кайып кетпеш үчүн, кыскасы өзүнүн формасын сакташ үчүн 82 кармаш керек болсо, бул суунун температурасын 82 кармап бериш керек. Бул помпа, термостат именно ушу мотор сыртындагы сууну 82 градуска кармап берет. Эгер 82 градуска кармай турган болсо, ошондо бул жерде камера сгорениялар эрип дагы кетпейт, ысып дагы кетпейт да. Түшүнөсүңөр мындай. Эми бул вообще бул 82де кармабаса эмне болот биринчиден? 60да кармаса эмне болот? 50де кармаса эмне болот? Ар бир металлдын өзүнүн каленый пик бар. Именно ошо каленый пикке чыкканда металл жейилбейт. Түшүнөсүңөрбү? Если 60га чыга турган болсо, анда мо цилиндр менен поршень бири-бирин өгөлөп баштайт. Ошон үчүн моторго стабилдүү бир температура керек. Мисалы бир эле темир, эки темирди бири-бирине коюп коет туурабы, мындай кылып. Мисалы мына кольца, эме цилиндр. Болсо ошо цилиндрде чуркайт, туурабы? Тынбай. Өзү эгер температура стабилдүү болбосо, мына экөө бири-бирин темир менен өгөгө окшоп бири-бирин жеп баштайт. Анан уже 10 жыл, 20 жыл служба калбай калат. Ошол себептен жигиттер бунун температурасы өтө важный. Мотор үчүнчү, мотордун долговечный иштеши үчүн ошол. Этеме мотор музагында айдаба деп айтылган сөз ошол. Мотор өтө музагында мотордун температурасы низкий болот. Качан бир аз жүрүп турса, суу кайнагандай көтөрүлгөндөн кийин уже бул жерде температура көтөрүлөт. Ошол себептен бир аз ысыт дейт да. Эмеде жаз мезгилинде өзү мотордо кандайдыр бир температура уже турат. Тоңуп калган болбойт, минуска түшүп кеткен болбойт. Сен жүргүзүп уже бир 2 мүнөттөн айдап кете бересиң да. Кышында ошол 2 мүнөттө ысытырган температура кышында 10 мүнөттө чыгышы мүмкүн да. Ошол ысытуу деген именно цилиндрди ысысаң металлдын рабочий состоянияга алып келет. Баягы жейилбей турган состоянияга. Эми бизге ошол стабилдүүлүк керекпи? Мына ушул стабилдүүлүктү уюштуруш үчүн бул жерге насос коюлган. Насос эмне кылат десе, мына чоң айлануу менен мотор биригип турат. Ошо бириккен жерде бир жагында насос турат, бир жагында термостат турат. Термостат деген сөз бул температурный краник деген сөз. Түшүнүңөр, температура чыкканда ал краник өзү ачат, кандайдыр бир температура чыкканда ал краник өзү жабат. Демек ал термостаттагы, помпадагы мындай механический буюмдар эч кандай ток уланган эмес. Коленвалдын механический кыймылынан насос кыймылдайт. Тиги термостат болсо именно ошол температурага чыкканда уже өзү ачат, кайра температурага түшсө жабат. Эми караңыздар, мына ылдыйкы термостатта мисалы эмнер жабып турабы? Насос канча айлантырса дагы, эгерде суу айдап аткан жактын экинчи жагы жабык болсо, уже бул жердеги система эч жакка кете албайт, туурабы? Кете албайт. Ошол себептен биринчи мотор жүрдү, ошо мотордун айланасы ысып баштайт. Ысып өзүнүн керектүү температурасына чыкты. Мисалы 82ге чыкты. 82ге чыкканда анан кийин тиги термостат ачат. Ачканда прям мындай фонтан кылып ачпайт. Акырын ачат. Ачканда ысык суу бул жакта помпа тынбай качать этип турган үчүн ысык суу дароо өтөт мына системагачы.
Өтөт дагы бул жака бир аз муздак суу кирет. Бул жерден бир аз муздак ысык суу чыгат. Чыккан мезгилде эле бул суу мындай айтканда чабышып өтөт да. Прям ысык суунун баары чыгып кетип кайра муздак суу кирбейт. Просто чабышканда температура кайра түшкөндө именно могу термостаттын жанында датчиктерди аны айтып берем. Термостатка уже келди. Мына суу чабышкандан бул жерге кайра муздагыраак суу келди, термостат кайра жабып койт бул жерди. Кыскасы термостат мунун ичин 82де кармаган бул термостат болот. 82 градуста кармап берет. Помпа бул ачканда качать эте берет. Эми бул ачпай турган мезгилде помпа печка жака качать эте берет. Мындай айтканда помпанын иши мындай да. Кайсыл жери ачык, кайсыл жери жабык, помпанын иши айланта берет. Помпа жөнөкөй эле насос. Эме коленчативалга механический ремень менен кошулган. Мотор жүрдү, насос иштеп баштайт. Ал ГРМ ремень менен кошулган болот. Кээ сырткы снаружный генератор ремень менен. Кыскасы ошол коленчативал айланды, уже насос айлана берет. Дайым качать эте берет. Кыскасы баштан жүргөндөн баштап насос иштеп баштайт. Термостат ысыганда ачат. Эгер термостат ача элегенде буну айдаган суусу мына именно печканын патрубкалары без краник, без ничего открытый болот. Көрдүңөрбү? Мындай айтканда мотордун ичи ысытуу, сырадын жагы ысык суу келет, уже баштайт. Айланып. Печканын ичиндеги айланып баштайт. Кайра бул ача турган болсо, бул жака дагы кете берет, бул жака да кете берет. Сезбейт. Печкага мындай айтканда стабильный суу кирип турат. Ысык суучу. Печка жака мынакей бир патрубкасы, экинчи патрубкасы. Постоянно ысык суу кирип, чыгып кетет. Эми салонго ысык суу мындай айтканда машинанын жүргөндөн баштап независимый помпу, независимый термостат, то есть отдельно краник бол эчтекеси жок эле иштей берет. Бул дегеним ушулар жардам менен иштейт, бирок мына чоң айланууну помпа термостаттар уюштуруп атпайбы? Кичинекей айланууну булар жабык болсо дагы иштей берет, суу келе берет. Муну түшүндүк, Бардык машинада система ушундай болот. Машина жүргөндөн баштап суу кирип чыгып турат. Эми туугандар, буларда бир маселе бар. Биз биринчиден мына чоң айланууну талкуулайлы. Вообще машинадагы охлаждение система как работает? Муздатуу системасы кандай иштейт? Кыскача түшүнүп кетейин. Бул жерде мынакей вентилятор туугандар. Бул жакта мынакей машина айдагандагы аба. Эми сиз машинаны айдап бараткан болсоңуз, ошол каршылыктагы аба менен автоматтык түрдө муздайт. Эми мындай, радиатор вообще ар бир детальга токтолот. Радиатор эмне кылат? Радиатор бул өзүнүн ичине ысык затты кармап, шамал айдасаң бул жагынан ысык чыгат. Эгер радиатор ичине муздак затты камап туруп бул жагынан шамал айдасаң муздак аба чыгат. Мындай айтканда, термо идиш десеңер да болот. Мисалы, кандай зат ысыкты салып туруп шамал айдасаң ысык айдайт, муздак салып айдасаң муздак айдайт. Радиатордун жаралуу максаты ошондой. Радиатор аттуулардын бардыгы муздатуу же болбосо ысытуу багытында иштетилет да. Экөөнүн тең ичи идиш сыяктуу, затты куясын, шамал кыласын иштейт. Бул жерде да радиатор биз охлаждение системага коюлган. Эки патрубкасы болуп, нижний, верхний болуп аталат. Верхний патрубкадан горячий мотордон чыккан суу келип туруп куят, холодныйда кирип кетет. Эми бул жерде ысык суу келгенде машина айдап бараткан болсоң, бул муздап, именно бул жерден баштап бул жерге чейин эч жака кетпейт, себеби бул жак жабыкта. Бул жер шамал менен муздап, заготовка болуп турат, муздак суучу. Заготовка болгон мезгилде бул жерде муздак суу турат. Ошондо бул ачкан мезгилде ысык суу бир аз бул жака тепкенде, канча ысык суу кирген болсо ошончо муздак суу бул жака кирет. Киргенде температура түшкөндө кайра жаап коюп, бул жака ысык сууну кайра муздатып баштайт. Мындай айтканда бул жер заготовка кыла турган жер. Муздак сууну заготовка кылат. Эми сен айдап баратканда бул каршылык аба менен болуп атат. Эми сен машинаны токтотуп турасың да бир жерде. Машина от алып турат, кайнады, эми дагы муздаш керек. Ошондо вентилятор иштеп баштайт.
вентилятор шамал кылып, мына заготовканы дагы музатып баштайт. Заготовканы музатып даяр кылат. Бул вентилятор мындай айтканда машина качан бир жерде турганда гана иштейт. Машинаны айдап баратканда каршылык аба менен жетиштүү. Эгер каршылык аба менен бул вентилятор бир багытта, бир моментте иштей турган болсо, каршылык аба bundan күчтүүрөөк кылат да, буну күйгүзүп берет. Вентилятор дагы сорот, каршылык аба дагы келет. Экөөнүн ылдамдыгы эки башка болгондуктан, бул вентилятор под нагрузкам иштеп калат. Мындай айтканда бул шамалды мына потоктон караганда азыраак үйлөйт да. Мындай айтканда акырыныраак айланат. Эми сен каттуу айдап баратканда ушунчалык каттуу шамал болот. Анын шамалы келип туруп, бул вентиляторду шаштырып коет. Бул вентилятор мындай айтканда бирөө кармап туруп айлантып аткандай болуп калат. Шутасыздарбы? Бунун ичинде адмоткасы эрип кетет. Эгер ошондой кылып туруп, вентиляторду иштетип коюп туруп, машина айдай турган болсо, бул вентилятор бирөө кармап тургандай нагрузка менен айланат. Ошо мезгилде вентилятор күйүп калат. Ошол себептен эгер дальняк айдасаңар, ужасно вентиляторга, то есть суу кайнап кетип атат. То есть термотатчик иштебейт, но вентиляторга именно задание берген. Анда эсте дальняк айдасаңар, но суруппай эле айдай берсеңер, кадимгидей кете берет. Бирок токтогондон сразу өчүрүш керек. Токтоп турбаш керек жүрүп. Эгер по городу болсо, мисалы, анда пробка болуп кетет, анда уже кошуп коюп, жай кетет да итагилечи, анда боло берет. Уже 50ден скорость ашкандан кийин уже кадимгидей муну кыйнап баштайт. Түшүндүңүзбү? Себеби каршылык аба күчтүү болот. Бул системаны түшүндүңүздөр, а? Бул система, мына система. Суу киргени, шамалдын урганы, мызатканы, булар мындай айтканда өзү менен өзү независимый тока, өзү менен өзү иштей бере турган элементтер. Эми ушул жерде бизде бир эле вентилятор, электронный буюм. Ошол вентилятор бизде датчиктер менен иштейт. Эми бул вентилятор обычный эле силер баягы үйүңөрдөгү шамал кылган вентилятордой эле вентилятор болгону атайын сууга туруштук бергенге жасалган, ичи мындай атайын ошонго расчетный, долговечный, канча көп иштесе дагы мотор эки түрдүү болот. Бири силовой, бирок көп иштей албайт. Бири полумощный, бирок долго иштей алат. Бул силовойлорго стартер кирет, мисалы. Стартер тынбай айлантырсаң күйүп кетет, мисалычы. Мынанда полумощный дегенге охлаждениянын вентилятору, дворниктин вентилятору бар го. Дворниктин вентилятору тынбай иштей турат, машинаны эме кылганда. Печканын вентилятору полный полумощный иштейт. Бул дегени бул өзүн иштеп атканда өзүн музатат, еще адмоткасынын матаниясы көп болот. Түшүндүңүздөрбү? Эгер адмотканын матаниясы көп болсо, магнит поля күчтүү болот адмотканын эсебинен. Бирок именно ошо магнит поля создавать эткен якыр ысыбайт. Эгерде магнит поля оролгон адмотка аз болсо, ал жерде магнит поля күчтүү болот, бирок ысып кетет. Ал ысып кеткен себебинен дагы көп убакыт айлана албайт. Мындай айтканда стартер. Стартерди басып кармап тура берсең күйүп кетет. Себеби анын адмоткасы короткий. Булардын ичиндеги адмоткалар өтө чоң оролгон. Канча убакыт айланса айланып тура берет. Күйбөйт. Щоткасы көнгөнгө чейинчи. Бул жерде ошондой мотор турат. Эми ушул мотор обычный эле плюс-минус менен иштейт. Бунун плюс-минусуну бул жакта именно бу термостаттын жанында терморегулятор деген датчик турат. Терморегулятор деген датчик бул температура менен иштей турган кнопка. Мындай айтканда 87де кнопка кошот, 82ге түшкөндө кнопка ажыратат кайра. Мындай айтканда суунун температурасы көтөрүлдүбү, сразу кошот. Вентилятор иштеп баштайт. Анан кийин бул жердеги ысык суу, мыза суу аралашып кайра температура түштүбү, кайра ажыратып коет. Термостаттын өкүмүндө эле, бирок ал датчик да. Эмненин датчиги мунунку. Ар машинаныкы ар башка болот, керектүү температура болгондо кошот, ажыратат. Именно термостаттан кийин бул жерде турат системада. Кыскасы термостат ачканда
ысык суу тие турган жерде турат да, мындай айткандачы. Качан термостат ачканда бул системага ысык суу кеткенде ошол момент баягы датчик включать этет. Түшүндүңүздөр? Ал машина бардык эле машинада датчик бар, бардык эле машинада термостат бар, бардык эле машинада помпа бар. Бул система бардык машинага бирдей. Ал дизель, бензин, газ айырмасы жок. Камера сгораниясы барбы? Бардыгында ушу система турат. Дал ушундай эле, башкача жок. Термостат деле бар, термодатчик деле бар, температурный датчик деле бар. Бардыгында, түшүндүңүздөрбү? Эми термостат бул обычный краник, термодатчик вентилятордун кнопкасы, температурный датчик деген баягы штогубузда мынча температурада турат ма суу дегенди айтып тура турган датчик. Бул системаны түшүндүңүздөрбү? Охлаждение. Буну дагы бир сыйра излейсиңер. Мен азыр силерге эми печкага өтөбүз. Буну мен эмне үчүн түшүндүрдүм? Буну түшүндүргөнүмдүн себеби бунун өзүнүн сабагы бар. Жекече. Болгону бизге кайсыл жактан салонго ысык суу келип, кайра мынтип тынбай ысык суу келип турат. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Эчтекеге мындай бир атайын печка үчүн отдельно насос коюлган эмес, отдельно кипятильник коюлган эмес. Камера сгораниянын өзүнүн заготовка кылган ысык суусунан эле алып кайра иштете берет. Печкачы. Болду, ушул нерсени түшүнүп алсак, азыр ана печканын система. Бүгүн өт печка кондиционер да. Ушул термостат жарымын аралап кесип койгон абалы экен. Термостатта мына көрүп турганыңардай, мына термостаттын өзү мындай турган термостат. Бул жерде мындай жабылып турат краник. Но пружина. Бул артындан ысык суу келет. Ысык суу келип термостатка урганда, термостаттын мына бул жеринде атайын механизм жайгашкан. Бул механизм баягы температурный датчиктин ичинде эмне турат эле? Смап беле эмне эле? Ошол зат менен ичи системалаштырылган. Мындай айтканда, ал температурага реакция берет дагы өзүнүн багытын өзгөртөт. Ошондой ичинде эми химический реакция бере турган зат бар. Ошол ысык суу келгенде бул краник бул жака сүрүлөт өзү эле. Мындай айтканда бул жылчык ачылат. Анан ушул жерден суу өтө берет. Мындай живой мындай болот. Эми азыр бул жерде жаңы машинаныкын койгон. Негизи машина эскиби, жаңыбы? Мына пластик кошпогондо мына темир өзү термостат. Ошол термостат ичинде мына турган сары жез именно ошол азыр мына башкачараак устроенный, азыр бул мына менен жабат. Бирок термостаттар вообще мындай келип аткан патрубкага эле могу жерге коюлат дагы, именно мына ортосуна суу өткөрөт да. Мына ортосунда турган сары жез нары тартылат, орто ачылат, кете берет. Именно ошол сары жез турган жерге температура келгенде ал өзү автоматтык түрдө ачылат. Ал эми ошо термостаттын бузулушуна эмнелер алып келет? Ал суу менен жүргөндө ал деле металл да, жезби, башкабы, любой эле металл сууну жактырбайт. Любой эле металл. Суу менен жүргөндө клинт этип баштайт. Антифриз менен суунун айырмасы эмне десе, антифриз биринчиден обычный эле суу состав. Бирок ичине атайын незамерзающий химический раствор кошулган. Экинчиси ичине атайын май кошулган, май. Ошол май ичиндеги охлаждение системадагы сальниктерди, запчастьтарды полный майлап турат. Если суу менен жүрсөң, ошо биринчиден майлабайт, экинчиден металлдар баягы суудан таасирленет дагы, уже ичинен азбы көппү заң башталат да баягы. Ржавчина башталат, алюминий деле, темири деле, жези деле. Ошол нерседе сактайт. Антифриз эми сууга караганда 2 же 3 эсе ошол ржавчинадан сактайт. Атайын өзүнүн срогу бар. Антифриз чалы 1 жылда экен алмашып туруш керек. Майга байланыштуу. Май мисалы 3 жолу алмаштырганда, 4 жолу алмаштырганда антифриз алмаштырып туруш керек. Аны эми майчылар жакшы билет. Негизи антифриз бул вечный нерсе эмес да. Антифриз мынча кандайдыр бир убакыт иштегенде антифриздин күчү кетет дагы. Уже ал
тоңдурбай кармабай да калат, чиритип баштайт да мындай айтканда. Антифриз ошончо тынбай алмаштырып турат, майга окшогон эле зат ал. Ошол дайыма ошондо салынып турган үчүн буну өмүрү антифризге байланыштуу. Канчалык эгер антифриз жакшы тейленсе, бул ошончолук көп убакытка чейин служба кылат да. Эгер кайсыдыр бир машинанын термостаты клинт этип калдыбы, значит ал машина жакшы тейленген эмес да убагында. Эми мынагуну түшүндүрүп коеюн. Мына азыр мен силерге точно түшүндүргөнүм эле. Мына ал жерде чоң айлануу дедим турабы? Мынакей чоң радиатор. Салыштырмалуу көрүп атасыздар, настолько большой. Чоң радиатор өтө чоң болот. Эми радиатордун чоңдугу эмнеге байланыштуу болот? Бул радиатордун чоңдугу машинанын моторунун объемуна байланыштуу болот. Канчалык мотордун объему чоң болсо, ошончолук көп охлаждение требует этет да. Кээ машиналар бар, малолитражка кичинекей машиналар. Объем 1ге чейин. Алардын радиатору bunun тең жарымынча эле болот. Аларга анчалык чоң эме керек эмес. Охлаждениячы. Буларга болсо чоң объем болсо уже чоң керек. Чоң болсо жетишпей калат. Ошол себептен дагы машиналардын радиатору бири-бирине түшө бербейт да. Негизи эле түшпөйт. Анын бир эле себеби бар. Ошол охлаждение ар машинада ар түрдүү. Сен аны бири-бирине салып коесуң. Кандайдыр убакыт жүрүшү мүмкүн, 1 жыл жүрөт. Бирок мотор постоянно перегрев менен жүрүп калат да, мисалы радиатор эгер кичинекей коюлуп калсачы, жетишпей дайым эле бир жакшы мызай эле сууну киргизип берет ичкергечи. Термостаттары бат-баттан иштеп калат, вентиляторлор бат-баттан иштеп калат. Системанын иштеш ролун өзгөртүп берет. Ал бирок акыры алып барып мотор бузулушка алып келет да. Ошол себептен ар машинанын өзүнүн радиаторунун объему ошол машинанын көлөмүнө байланыштуу болуп калат. Хорошо, ал деле өтө мындай бул сабакка деле тиешеси жок, мен айтып коюп атам да. Помпанын көрүнүшү, подкачивающий эме бар го, биз мойкаларда иштеткен насос. Ошонун ишин ким ачкан болсо ошондой болот. Бунун көбүнүн крышаткалары сынбай турган болот. То есть кандай десем, мисалы, но крышаткада элестетели, крышатка дегенде түшүнөсүңөр, баягы шамал кылганда вентилятордун жалбырактары бар го, шамал кылган вентилятор канаттары бар го. Ошо крышатка да. Эми насосто деле ошондой эле турат да. Сен шамал кылганда крышатка биякта сор бияка айдап атабы? Насос дагы ошондой эле болот. Болгон насос сбокан болот. Мына мен жакта мотор турган болсо, бул жакка тиштер чыгып турат. Эми ушул жерде суу келгенде, сууну бул жактан алып туруп, жака качайт этет да, буралыпчы. Ушул тарчайт эте турганы бар, анан кийин пластинага пайка болгону бар, мындай жатып турат. Тарчайт этип турган болсо эгер, бул жердеги суу тоңуп калса, айланганда могу крышатканын баары сынып кетет. Түшүнөсүздарбы? Мен айтайын деп атканым, насостор кээ биркилери тоңгондо сынат, кээ биркилери сынбайт. Алиги суусу менен унутуп калып тоңуп калат го. Ошол мезгилде сына тургандар бар, сынбай турган. Мисалы, портер сынып кетет. Портердин крышаткалары мындай прямой эле болот. Түшүндүңөрбү? Жөнөкөй эле мындай темир болот. Мен көргөн еще дагы бир-эки, мисалы, вента бар го, вентанын крышаткасы сынбайт. Мисалы да, машиналар ушулар разный болот. Ошон үчүн насос уже моторум суусу тоңуп калды эле, ошондон кайнап кетип атат десе, моториске жөнөтө бересиңер. Себеби ал уже насостун тиштери сындырып чыгат. Мындай айтканда насос азыр качайт этпей атат. Ошону маани бересиңер. Сураш керек. Мисалы, суум кайнап кетти десем да, кышында келип атат, суум кайнап кетип атат деп келген болсо, сураш керек. Сиздин системаңыз суу эмес беле, тоңуп калган жокпу түндө? Эгер тоңуп калып бир айлантып жүргөн болсо, уже ал насостун тиштери сындырып жүрдү да. Ал сындырып жүргөндөн уже моториске барып алмаштырыш керек анычы. Ал менен көп жүрө турган болсо, уже мотор кармайт. Прокладкасы күйөт. Кыскасы айтканда түшүнүңүздөр, насостун ошондой түрлөрү болуп калат. Эми бул жерде расширительный бачок. Эми расширительный бачок деген сөз
Вообще расширительный деген сөз өзү түшүнүктүү болот да. Суу дайыма ысыганда жана муздаганда суунун абалы өзгөрөт. Мисалы, суу кайнаганда суу көбөйөт. Молекулалар көбөйөт дагы газ абалына өтүп кетет да суу. Мисалы, сууну кайната берсең буу болуп учат го. Суунун молекулалары газ абалга өтөт да бири-бирине батпай көлөмү көбөйөт. Ошо көбөйгөндө именно ошо расширительный бачок уровеньтип көбөйүп, муздаганда кайра азайып, мындай айтканда системанын жарылып кетишине сактайт. Общий охлаждение система бар го, ошонун жарылып кетишине сактайт. Ана ушундай бачок жокторчу десе, bunday бачок жоктор именно радиатор жанында тоже расширительный бачок бар. Кыскасы, бул без расширительный бачок жок машина болбойт. Если без расширительный бачок боло турган болсо, машинанын антифризи барган сайын азая берет. Азайып, акыры сен эми байкабайсың да, күндө же бир айда бир антифризди бардыгы текшербейт дагы. Системада сууну азайып кетиши уже тоже головка прокладканын күйүшүнө алып келет. Бул кайнап кеткенде, мисалы, подъемдон айдап чыгып кетет, кыйнап атасың, кайнап атат, перегрев менен чыгып кетет. Сууну кайнаган ашканы бачокко төгөт дагы, кайрадан сутура эте менен. Суу муздаганда сууну кайра соруп алат бачоктончу. Өз ичине алып кирип кетет керегин. Мындай айтканда ал ошол бачокко керек эме кичине ашыкчасын төгүп, кайра муздаганда кайра алып турат. Мындай айтканда расширительный бачокто милдеттүү түрдө постоянно суу туруш керек да, ошол жерде жазуу бар. Минималка, максималка деген. Ошонун аралыгында милдеттүү түрдө суу туруш керек. Ошол, короче, ошонго маани бериш керек. Расширительный бачоктун кызматы ошондой. Расширительный бачоктун мына крышкасы ошол именно суу куюлганда абаны кое берип, кайра сутура сууну кайра бачоктон соргондо кайра аба пропускать этет. Расширительный бачогу барлар бул только пропуск эле иштейт, кайра эме кылбайт. Радиаторда устроенныйлар крышка өзү эле сууну кайра эшикке чыгарат, кайра эшиктен да өзү алып келет. Алло, краниктин өзүндө ошондой функция бар. Аба болсо чыгарат, абадан башкасын сууну айлантыра берет. Ал краникти мен дагы бир системада түшүндүрүп берем. Эми бул биздин самый важный, бизге керек нерсе. Бул кичинекей радиатор. Именно печкага отвечать этет. Любой машинанын радиатору ушундай эле болот. Болгону патрубкалар размери өзгөрө бериши мүмкүн. Капталынан, бул жагынан, оң жагынан, сол жагынан. Бирок радиатор почти бардыгы эле көрүнүшү бирдей болот. Именно заготовка. Эми бул жерде туугандар, снаружныйда именно радиатордун ичи заготовка холодный вода үчүн иштеп аткан болсо, мунун эми сыртын иштетебиз. Мисалы, сырткы радиаторду шамал айдасак, ичиндеги суу муздап, кайра системага кирип атпайбы? Бул жерде биз болсо радиатордун ичиндеги сууну эмес, балким ошол радиатордун ичине ысык суу кирип, мо радиатор ысыганда экинчи жагынан шамал айдап, муздак шамал айдап, берки жагынан өткөндө ошо суу аба ысыган абалда өтөт. Ошол ысык абаны иштетет печкага. Бирок ошол мезгилде ичиндеги суу муздайт, туурабы? Бирок помпа стабилдүү иштеп тургандыктан, ал муздап калган сууну сразу чыгарып кетет да ысык суу алып кирип кое берет. Ал система кайталанып үзүлбөй тургандыктан, артына канча шамал айдасаң дагы муздап кетпейт, тынбай ысык айдап турат бул жагына. Түшүндүңүздөр, бул система ушул. Общий водяной система так работает. Бардык машинага тиешеси бар. Эми печкага кайтабыз. Биздин сабагыбыз бүгүн печка. Охлаждение боюнча отдельно сабак бар. Биринчи туугандар, бул ушул турган нерсе
Машинанын ичиндеги печка жана кондиционер үчүн атайын даярдалган идиш десек болот. Мына ушул идиштин ичинде азыр жаңы эле көрсөткөн вентилятор, мына вентилятор, мен жаңы эле көрсөткөн ичинде мынакей радиатор, мына радиатор көрүп атабызбы? И буну кондиционер системасы жок экен, старый экен. Кондиционер бар экен. Так, кондиционер, но вентилятордан кийин эле турат. Кондиционер, радиатор тоже анда дагы бир радиатор турат. Аны дагы сөйлөшөбүз. Биринчи вентилятор. Эми вентилятор биринчиден абаны алганда эшиктен алат жана салондон алат. То есть вентилятор абаны алып атканда мына бул жерде краник көрүп атабыз, а? Мына турган пластмассовый краник эгерде сырттагы абаны жапса, ичкерикини ачат, ичкерикини жапса, сыртты ачат. Мындай. Бунун системасы мындайча устроенный. Ортодо могу заслонка турат. Жапкыч. Анан бул жерде мындай эмелер бар. Эгер бул сырттан келген аба, бул салондон келген аба. Бул либо буну жаба алат, либо буну жаба алат. Түшүнүңүздөрбү? Бул одновременно экөөнү жаба албайт. Ошол себептен эгер экөөнү тең одновременно жабып кое турган болсо, анда вентилятор нагрузка менен иштеп калат. Вентилятор абаны каяктандыр алыш керек да, мисалы вентилятор эми бул насостун өкүмүндө иштейт да. Бул жактан абаны алат, бул жакка айдайт. Любой эле вентилятор, мисалы чоң вентилятордо аркасынан шамалды алат, бул жакка айдайт, туурабы? Эгер аркасында шамалды бир нерсе менен тосуп койсоң, анда вентилятордун насосу кызып иштеп баштайт, нагрузка менен иштеп баштайт. Абаны каяктан алышты билбей калат. Бул дагы насоско берилип аткан абаны сырттан жана ичкериден ала турган система. Эми бул вообще эмне үчүн орнотулган? Эшиктен кире турган аба жана салондон кире турган абанын экөөнүн бири-биринен болгон айырмасы. Сырттан кирген аба кургак болот. Салондон кирген аба суу болот. Анан кийин бул бир маселеси. Экинчи маселеси, сырттан кирген абаны ыстатырган болсо, сырткы аба менен ички абанын ортосунда баягы айнектер тердеген эмне деп коет эле орусча? Конденсат болбойт. Эгер сырткы абага тийбей, ичкерки абаны алып кирип ысытсаң, сырткы аба менен ички аба бири-бирине конденсат берет. Түшүнүңүздөрбү? Печкага именно сырткы аба иштетилет. Кондиционерге салондун ичиндеги аба иштетилет. Түшүндүк, Анан кийин эми разный ситуация болот. Негизи бул ички жана сырткы болгонун бул бирден бир себеби ошол. Эгер кондиционер эшиктеги ысык абаны алып кирип муздатып киргизе берсе, системаны муздатканга жетишпейт. Печка ичинен алып туруп ысыта бере турган болсо, анда конденсат болуп кетет. Айнектер тердеп кетет. Ачылбай коет айнектер. Себеби ичинде влага, адам дайым дем алганда влажный чыгарат да. Ичинде отурган аба, анга далил катары мындай. Силер, парга түшүп туруп, баягы денеңерден баягы ысык температура бөлүнүп чыгып аткан мезгилде машинанын ичине кирсеңер, бүт бул айнектер буу болуп кетет, билесиздерби? Себеби адамдын денесинен влага чыгып аткан болот, влажный. Биз дем алганыбызда биз билинбегени менен биз влажный аба чыгарабыз да, адам. Машинанын ичинде дайым адам болот да, 1 адам, 4, 5 адам болот дайыма. Алар дайым влага чыгарып турганда сырткы аба менен конденсат болуп кетет. Машинанын ичинде милдеттүү түрдө адам жүрөт да. Ошон үчүн конденсат маселеси ошентип чечилген. Снаружный аба кирип ысытып чыгарылат. Бирок печканын температурасы достаточно высокий болгондуктан, но радиаторго кирген ысык суу канчалык ысыкта сырттан мызык аба кирсе дагы печка толук ысытканга жетишет. Кондиционер система бул расходко влиять эткендиктен сырттан абаны алып кирип муздатсаң муздай берет. Бирок канчалык сен абаны сырттан алсаң,
ошончалык машинанын расходу көбөйүп кетет. Эгерде ичкериде муздап аткан абаны алып кирип, кайра муздатып чыгарып, анан уже более-менее муздап калган абаны алып кирип кайра муздатсаң, ичиндеги система жеңил иштейт дагы. Ичинде датчиктер бар да, температура канчалык чыккан сайын отключкага түшөт. Мисалы, керектүү температура чыкканда кондиционер өчөт. Ошентип отключка кылып отуруп, расход азаят. Салондон иштеткендечи. Эми ал өзүнчө тема, түшүндүрүп берем. Негизи ушунун милдети сырткы жана салондогу абаны именно кондицият маселесин чечиш үчүн. Болду. Андан кийин вентилятор турат. Эми вентилятордун кызматы жигиттер сыртта абалаа башка кыскасы абаны алып туруп салонго үйлөш. Шамал кылып берет, болду, анын башка кызматы жок. Анан келгенден кийин бул жакта именно сиз бутка, бетке кылган система, бул отдельно түшүндүрүп берем. Бул жерде самый важный бизге бул жерде мындай бир датчик турат. Бул датчиктин аты реле климат контроля. Бул кызматы эмне? Бул именно вентиляторга положенияны мына ушул реле аркылуу берилет. Эми бул эмнеге бул жерге тагылган десе, ичинде транзисторный управление турат. Транзистор дайыма кызыйт. Кызыганда анга охлаждение керек. Ошо охлажденияны вентилятор айдаган шамалдан муздаталат. Бул эки түрдүү болот. Бири механический, то есть контакттар менен, кол менен механический башкарылат. Экинчиси сенсорный импульс менен башкарылат. Экөөнүн тең өкүмү бирдей эле, бир эле жумушту аткарат. Эми механическийлер бул деген уже эски машиналарда, 2005ке чейинки машиналарда механический турат. 2005 үстүндө жаңы машиналарда баягындай сенсор менен, кнопкалар менен башкарыла турган машиналарда бул жакта транзисторный турат. Экөөнүн тең негизи основа работа бирдей эле. Биринчи мында алып чыгып берем. Бул кандай иштейт вообще? Мына биздин вентилятор плюс-минус берсең иштейт, турабы? Бирөөсү массада постоянный. Жок, адаштым. Бирөөсү плюста. Масса эми айырма жок. Кыскасы вентилятордун экинчи частына эмне келсе, мисалы минус келсе, значит бак плюс. Если бу плюс келсе, значит бу минус, айырмасы жок. Давай биз азыр плюс менен кылабыз. Постоянный минус биринен плюс келсе, вентилятор иштейт. Эми бизде бул жерде плюсовой постоянка. Бул 1, 2, 3, 4. Бул биздин кнопка. Кнопка дегенде түшүнөт да? Печканын кнопкасы. Ортодо вентиляторда кийин эле бул жерде система ошол азыр мен айтып берип аткан система турат. Эми жигиттер биринчи кнопканы, печканы биринчи кнопкага буладыңар. Демек, мындан плюс чыкты. Мындан плюс келет дагы спиральга кирет. Спиральга кирет дагы бул жерден чоңураак спираль болот дагы. Мен адаштым азыр. 1 мүнөт. Спираль кичинекей болот дагы. Чыгып туруп плюска кирет. Эми силер качан биринчи положенияга койгондо ошол эле плюс, ошол эле контактта ошол эле плюс. Мына айтканда эчтеке токтун көлөмү азайган жок. Ошол ток келет дагы бул спиральга кирет. Бул торпуштук кылып чийип койгонум именно мына кичинекей нерсенин ичинде. Келип туруп, мына спираль кичинекей болгон себебинен спираль токту кысат. Спираль эми вообще эмне жумуш кылат? Спираль бул ток келгенде бул ысыйт дагы, кадимкидей баягы үйдө биз эски ток печка спиральдар болот эле го. Ошондой эле спираль өкүмүндө иштейт дагы, бул ысып токтун кандайдыр бир бөлүгүн иштетип берет. Иштетип бергенден кийин бул жакка уже после спираля
аз ток өтөт. Ошондо бунун ылдамдыгы азаят. Жаа иштейт. А эми любой электронду буюм плюс минус иштейт го. Бияна плюс келип атса, бул каяктагы минусту алып атат деген суроо пайда болуп калса эгер, именно мына масса мотор ичине кирип, адмотка айланып, экинчи жагынан бул жака масса терип турат. Ошол масса муну кызышка мажбур кылат. Кыскасы через спираль ток кысылып, бул жака өтөт. Ошо кысылганда муну ысыйт. Настолько ысыйт, кагаз койсоң күйүп кете турган деңгээлде. Эми ошол кызып тура турган болсо үзүлүп калат. Ошо үзүлүп калбаш үчүн муну ток келгенде эле вентилятор иштейби? Ошо вентилятор шамал айдаган жерине коюп коет. Мындай айтканда, шамал айдады, бул дагы ошо муздап тура берет. Эми печканы экинчи положение койгондо мындай алып аттап кетет, муну үзүлүп калат. Түшүндүңүздөр, а? Эми силер кнопканы тырс деп бурайсыңар да. Экинчи положение койгондо, экинчи положениядагы ток келет дагы, эми чоң буга караганда чоңураак. Бирок байкайбыз, спиральдардын бул канистер кнопкадан келген менен экинчи канистер бир жерге чогулат. Түшүнүп атасыңар, а? Эми азыр мына келип туруп, неге урулду, бияка ток кетип калбай деген менен бияка халастой да. Бер 0 да үзүлүп калган. Бул жерден уже спиральдын көлөмү толстыйраак, демек спираль көбүрөөк ток өткөрүп атат. Эми чеп тонкиге караганда ток көбүрөөк өткөрүп атат. Эми ушуну үчүнчүгө өткөргөндө то же самое. Мындан келет чоңураак спираль. Түшүндүк, а? Кыскасы 3 положение, который 1, 2, 3. Үчөөнүн спирали 3 башка, бирдики кичинекейирээк, экиники чоңураак, үчтүкү андан дагы чоңураак. Эми 4кө койгондо жигиттер 4 прямой эле кнопкага келет, ошон үчүн ал өтө бат. Вообще мына нерсенин, мына системанын иштеши, мына ушул жерде турат, иштеши ушул. Бардыгы эле эски машинада бирдей иштейт. Бул 2005ке чейин уланды менин оюмча. Азыр бул система жоголуп баратат, азыр жаңы системага өтүп кетти. Жаңы системаны ремонт кылыш оңоюраак. Бирок мунун ичине башка запчасть коюлган. Вентилятор ошол эле. Анын системасы башкача. Биринчи климат контролдун өзүнүн кнопкасы баягы биз ысык муздак кылган, включать эткен бул система. Бул жерде баягы система. Эми бул жерде дагы туугандар, мындай да. Транзисторный деген төс, транзисторду билебиз, баарыбыз эле тааныган мындай транзистор. 3 ножкалуу, а? Ушул транзистор обычный реледен айырмасы бул управляемый реле. То есть обычный реле неуправляемый. Бунун айырмасы бул жака сен ток бердиң бир. Реле кошот, бул жака ошол токту өткөрүп берет. Ал азайбайт дагы, көбөйбөйт дагы, ошол токчу. А именно транзистор ошол бул жактан бул жака өтүп аткан токту кысып, көбөйтүп, азайта алат. Ошондой функциясы бар. Транзисторчу. Транзистор колдонуп башталды бул жака. А эми бул реле эмне десе, бул реле мындай. Туугандар. Короче, бул мына элем запчасть, мына ушул жерде турган запчасть. Бул жерге 3-4 провод болот. Азыр бул жерде 1-2-3 провод турабы? 3 проводтун бирөөсү мына бирөөсү прямой плюс. Биринчи замокту ачканда бул реле иштейт дагы, бул жака мына нерсеге плюс алып келет. Поставка. Анан экинчи зымы чыгып туруп, ушул моторго кирет, готовый турат, масса готовый. Климат контролдон силер кнопканы басканда бул жерден команда келет, иште деп.
Бирок ал команда импульс эмес. Мисалы, мына обычный ток 100% келип аткан болсо, бул жактан себеби 100% ток келип атат да. Бул зымдан болсо, мисалы 5% келген болсо, бул ичиндеги транзистор, бул келип аткан 100%-ин 5 эле пайызын бул жакка өткөрөт. Түшүнүңүздөрбү? Эгер бул жерден келип аткан ток, бул климат контроль өзү ушундай слабый ток жөнөтөт да, ошо слабый токту дагы өлчөп жөнөтөт. Мисалы, сен бридж положение койгондо 5% ток чыгат. А сен уже процент 3-кө же 2-ге койдуң, бул жер 15%. Уже бул жерден 15% ток чыгып атат. Кайсы ток? Бул жерден 100% токтун 15% эле өтүп атат. Короче, сен проценттен климат контролдон колуң менен көбөйт баштаганда, бул көбөйгөн сайын бул көбөйөт. Потому что транзистордун иштеши ошондой. Транзистордун муну питаниянын кранигин кысатырган контагына сен токту канча аз берсең, ошончо эле ток өткөрөт да. Транзистордун кызматы ошондой. Транзистор тоже управление бересиң, силовой токту ыргытып берет. Бирок сен транзисторда жакшы жери, сен канча жөнөтсөң ошончо эле өткөрөт да. Сен көп жөнөтсөң көп өткөрөт, аз жөнөтсөң аз жөнөтөт. А климат контролдон именно ошол управление кысылат. Климат контроль өзү эле токту көбөйтүп азайтып жөнөтөт, ошонго карап бул токту кысып азайтып берет. Бирок ошол бул дайыма транзистор иштегенде транзистор аябай ысып иштейт. Кыскасы транзистор иштеп атканда ысып кетет. А ысып транзистор күйүп калбаш үчүн транзистордун аркасына менин машинам мешать этип атабы? Спринтер кириш керек болот. Мына транзистордун аркасына, мына транзисторду сбокам тартканда, мына зымы дейлик, аркасына мындай охлаждение жасайт. Жасайт дагы ошол жерге катырып коет. Түшүндүңөр, а? Ошо шамал айдаганда мына кабыргасына урат, муздаганда транзистор ошондон муздай берет. Бул жигиттер эски жаңы машиналарда азыр биринчи чийип бергеним эски, бул жаңы. Ушул эки система иштейт. Бул именно эмеге байланыштуу. Силер баягы салондон мынтип токту көбөйтүп, азайтып, печканын ылдамдыгын көбөйтүп азайтасыңар го. Ушул система менен иштейт. Эми бул бир. Бул реле зачем десе, бул жака постоянно токту бере албайт да машиначы. Бул жака постоянно токту через замокту ачканда гана ыргытат, чтобы бул дагы безопасный болуш үчүнчү. Бул реле өзү любой эле бар. Мындай транзисторный системада эми реле турат алдында. Потому что реле утечкадан сактайт, башка, потому что бунун ичинде транзистор болгон үчүн ичинде диоддор бар. Если аны прямой кылып кое турган болсо, анда ток жеп калышы мүмкүн. Мисалы, замоктор өчүргөндө ток жеп калышы мүмкүн. Айтор, ошонун алдын алыш үчүн алдына реле коюп койгон. Реле биринчиден муну системаны деле сактайт. Эгер кандайдыр бир контакттары эриш керек болсо, бир нерсе болсо, биринчи реле закка жейт, реле копейка стоит, 200 сом, 300 сом. Ремонт процесси деле жеңилдетет. Кыскасы мынаны түшүнүңүздөр, а? Ушул турган нерсе реле климат контроль дейт. Вообще башкача аттары ham бар. Негизи эмне жумуш аткарарын түшүнүңүздөр да. Андан бери келгенде радиатор, эми радиатор ясно. Эми биз эмени сүйлөшөбүз. Вообще машинанын заряд өчүп калды. Вообще машинанын ичиндеги система кандай иштейт? Мисалы биз абаны алабыз, кирет деп атабыз, печкага кирет, печкадан чыккандан кийин дагы башка системалар бар. Мисалы шамалда бетиңе айдасаң болот, бутуңа айдасаң болот, лобойго айдасаң болот, турабы? Любой жака жылдырат. Мына эми ошол нерселер ичинен караганда мына ушундай жайгашкан болот. Бул жерде акырындап түшүндүрүп кетейин. Туугандар, биринчи очередь өйдөгө маани беребиз. Бул мен силерге чийип берген краник. Бул азыр сыртка ачык болуп турат. Көрүп атабыз, а?
Эгерде бул мына сары болуп турган моторчик бул жака жаба турган болсо, анда мына салондук ачылды, көрдүңүздөрбү? Бул краник, мына краник. Бир убакытта экөөнү тең жаба албайт. Бир убакытта мындай ортодо болуп калышы мүмкүн. Буну ачып, буну дагы ачып калышы мүмкүн. Бирок экөөнү сөзсүз бир жагы ачык болот. Мындай айтканда, силер салондо мындай кнопканы көргөнсүңөр. Салондо мындай кнопка бар. Машинаны сүрөтү мындай коет дагы. Мындай белги бар, көргөнсүзбү? Же машинаны сүрөтү мындай коет дагы. Мындай белги бар. Көргөнбүз барыбыз. Ушу эки белги. Эгерде силер буну бассаңар, анда бул жер ачылат. Бул кнопканы бассаңар, өйдөсү ачылат. Ушул эки кнопка менен мына ушу мотор башкарылат. Кеттик, вентилятор. Вентилятордан кийин сразу эле испаритель турат деген, бул испаритель кондиционер. Кондиционер боюнча айдана түшүндүрүп кетем. Кондиционерден аба жөн эле өтө берет. И ушул жерде возле вентилятор или после вентилятор фильтр турат. Эми ал фильтр туугандар ар замена масада алмаштырыш керек. Мисалы, замена маса кылдыңбы? Фильтр ал арзан турат туугандар. 100 сом, 150 сом, 200 сом. Аны сразу алмаштырып туруш керек. Кеттик. Аба келди, карагыла. Аба келгенде бул жерде бир мотор турат. Байкайсыз. Мотор даны время бул жерди тосуп турат. Эгер мотор бул жака айланып бул жерди тосуп турган болсо, анда аба печкага, мына печканын территориясын көрдүңөрбү? Печканын территориясына кирбей, сразу музага бул жака өтүп баштайт. Байкап атабызбы? Азыр данный время ысык жака болуп турат, карагыла, бул жер жабык. Музага келет дагы, радиатордан өтөт, радиатор ысып турат. Музага ысык радиатордан өткөндө уже шамал ысык абалга өзгөрөт дагы. Келгенде дагы бир мотор турат. Бул мотордон биринчиден бул ушу мотор именно лобовойго бутка деген жери. Ушундан уже биз баягы климаттан бутка, бетке кылып буруп атканда, мына ушу климат, ушу моторлор иштейт. Бул жерде бетке бутка болсо, андан өткөндөн кийин уже маңдайыңа же лобовойго деп буруп кетет. Негизи бул моторлордо өтө маанилүү эч нерсе жок, себеби бул негизи көп эле машинада 2 же 3 эле мотор турат дагы, алар алардын принцип работалары мындай айтканда бардыгыныкы бирдей. Адам бир өчүрөт го, жөн албаш керек. Жөн эле адамды мындай понятие да. Шуну көп адам түшүнбөйт. Адамга бир чалганда албайт го, кайра чалбаш керек. Жигиттер, мына ушул система, мына именно моторлор бардыгында бирдей болот. Иштеш ушундай эле. То есть кандай гана машина болбосун, формалар кандай болбосун, торпуштук болобу, тогодок болобу, узун болобу, айырмасы жок. Ичинде ушул система жайгашкан болот. Бардыгында. Эми туугандар, силердики машина келди. Машинам ысык, айдабай атат деди. Шамал айдайт, музага айдайт. Бирок мен салонго кирген патрубкалар кармасам дейт, ба вентиляторго экөө тең ысык дейт. Анда уже жигиттер ысык суу кирип атабы? Мына заслонка ысыкты жапкан абалда бузулуп калган болушу мүмкүн. Бияктан горячийге койсо коюлуп атат, бирок мотор реакция бербей атат. Мотор тоже электронный эле мотор. Анын деле щеткасы көнүп калышы мүмкүн, анын деле мотор килтетип калышы мүмкүн. Ар нерсе болушу мүмкүн. Ошол себептен бул мотор текшеребиз. Бул моторду текшергенде буга токтору мындай обычный 12 вольт келбейт. 12 вольт келбегендиктен бунун токторуну биз толук текшеребиз десек, осциллограф менен текшерсек туура текшерет. Контролка менен текшерсеңер алдап коет.
Осциллограф именно ортого бир сызыкты чийет дагы нолду. Ошондон канча минус, канча плюс экенин эсептейт да. Бул именно моторго келген токтор бир эле массага иштеп аткан зым, эгер мотор положениясы өзгөрсө, ушу плюска айланып кетиши мүмкүн. Мисалы 3 провод турган болсо, ортосунда мына массага да, плюска да ойной берет. Мисалы мындайына ток келет, мындайына ток келет, мотор бияка айланып, ушундай боло берет да. Ошону алданып калбаш үчүн осциллограф мындай более точно текшерет. То есть буну контролка менен текшерсеңер, бул мотордо 3 сым, 4 сым бул минус боло берет. Климатты өзгөрсөң плюска айланып калат, бул минуска айлана берет. Алданып каласың. Плюс келбей атат дегендей боло берет. Анан башка мотор сайсаң иштей берет. Түшүнүп Мындай айтканда буну толук текшерем десеңер, анда осциллограф менен, мультиметр менен акырын ар бир климатка коюп текшериш керек. Ток келип атабы, келбей атабы. Анан өзү бул мотор неден бузулат айтып коеюн. Машинанын ичине кичине суу кирип калды деп коелук. Полигине мынча суу кирип калды. Селде калды, бир нерсе болду. Анан ошо машинаны сен аны кургаткан жоксуң, ошо бойдон айдап жүрөт, анан ысыкта машина турганда баягы полигиндеги суу испарение болуп көтөрүлөт. Машинанын ичине полный көтөрүлөт. Тумандан басат, мындай айткандачы. Көзгө көрүнбөйт, бирок влага туман болуп басат дагы. Кайсыл жерге туман баскан болсо, ошол жерлерде калып кетет. Мисалы, машинанын ичине, салон ичинде эмне болсо, полный ичине кирет. Анын катарында ушу моторлор да бар. Бул моторлор литий болот. Литий деген куйма болот. Бирок испарение менен ичине кирет дагы, кайра чыга албай калат. Суучу. Түшүнүңүздөрбү? Литий дегенде түшүнөсүңөр, суу чачсаң ичине кирбей турган литий болот. Ошо литийдин ичине испарение суу кирет. Испарение болгондо кирет. Ошо суу кайра эшикке чыга албай калат. Ошо суу ошо мотор түгүнө жетет. Моторду күйгүзөт акырычы. Катып калат моторлор. Ошон үчүн утоп болгон машиналардын бардыгынын ушундай моторлор полный алмашат, жарабайт. Утоп болгон деген сөз өзү ал сууга мындай толук чөгүп анан кайра чыкпайт ал. Ал селде калып кетет. Башка болот, баягы түгүнө ушунча суу кирет да кайра чыгып кетет. Анан ал Дубай ысык. Дубайда продажный зонага алып кирип коюшат. Түгүнөн эми 45 градус урат өзү дагы. Кипит. Кайнатат да сууну. Анан анын ичинде буу болот. Ошентип жок болуп кетет. Суу уже жок. Бирок уже бардыгы моторлордун ичинде да. Бүт системанын ичинде. Утоп машинада ошон үчүн эч бир запчасть жарабайт. Мен утоп кыла берип чачыма карган. Утоп менен канча жасагам. Жасайсың, иштейт. Какое-то время да. Кайра эле настроениясына карап иштебей кала берет. Ошон үчүн утоп болгон машинанын зымы да калмашат. Короче, утоп болгон машинада электроникага зависим болуп, полный алмашат. Болбосо бир күн эмес, бир күн отказ бере берет. Потому что ичинде суу бар да. Суу деген эми ойлобогула, бир кружка суу бар экен деп. Ичинде мындай эле кичине эле влага уже щетканы катырып коет. Мотор ичи клинт этип коет. Потому что между якором магнит миллиметрлер турат да. Кичине нагар кармаганда клинт этип калат. Жабышып калат. Болду, айланбайт алчы. Ушул задний вид бар го мындай. Ошонун ичинде моторда влага кармайт. Бул дагы кармайт. Айтор мотор ичинде любой ушундай мелкий моторлордун любой кармайт. Сиденьянын моторлору бар го, арка, бияка, жака полный иштебей калат. Вентилятордун моторлоруна чейин таасир берет. Двойниктин моторлоруна чейин таасир берет. Полный моторлорду ошо влага өлтүрөт. Анан вообще ошолорду майлап туруш керек. Эми литий болсо завод өзү май коюп коет ичинечи. Калың баягы суукка дагы, ысыкка дагы таасир албай турган май болот, мындай. Можно сказать, литол. Ошондой коюп коет, ошо акырын майлай берет. Бирок эсе доступный, открытый болсо, мисалы, печканын мотору, двойниктин мотору, буларды майлап туруш керек. Эми кандайдыр бир мөөнөттө майлаш керек алардычы. Болбосо болбойт алар. Кыскасы жигиттер, бул моторлордун өмүрү ошондой. А так бул ошентип эле суу кирип кетпесе, анча-мынчага бузулбайт бул моторлорчу.
10 жылдык машиналар тим более бузулбайт. 10 жылдан кийин бузулган болсо, моторлорду текшергенде ушундай мотор базарда 500 сом, 1000 сом эле турат. Алып келип, жакшысы сайып көргүлө. Силер аны туура эмес текшерип алып, климат контролдун ичи күйүп калбасын. Климат контролдун ичинде микроэлектроника да. Микроэлектроника уже питанияларды мындайынан бере берет да. Эконом кылыпчы. Потому что неге ал моторду түрдү айланта берет? Мисалы силер климат контролду бетке бурганда, биз эми мындай эле жылдырган менен анын ичинде мотор бир айланып келип башка жака келип токтошу мүмкүн да. Наоборот кылган болсо ал ортосуна келип токтошу мүмкүн. Именно ошол заданияларды полноценный ишке ашырыш үчүн именно моторлор питаниясы алмашып кете берет. Ошон үчүн аны текшербей келет да. Мен лично текшербейм. 15 жыл иштеген болсом мен текшербейм аны. Даже осциллограф мен текшербейм. Мен анын машинанын историясын карайм. Если мотор мурда чөкпөгөн болсо, мен ал мотор ичине ачып туруп мотордун өзүн эле жасап коем. Мотордун өзүн элечи. И азыр моторлор сатылат. Любой эле мотор, двойниктин мотору турсун, печканын мотору турсун, задний видтин мотору болсун, азыр бардык моторлор сатылып калган. Ошол себептен чочубай эле ачасың бар. Бордук моторлор бар, алып туруп эле башка мотор коюп, кайра жаап койсоңор иштей берет. Моторлор боюнча түшүндүк, Эми моторлорду каерде табабыз десеңер, мындай туугандар. Именно холодный, горячий кыла турган мотор нугу систем ал өзү жалгыз турат. Бир мотор бир заслонка менен эле турат. То есть бир мотор бир эле мындай плазмасын башкарат да. Ясно өзү элечи. Положениянын мотору бир мотор, бирок ал жерде бир 3-4 положение мындай биригип турган болот. То есть бир мотор иштегенде 3-4 нерсе кыймылдайт. Положениянын өзү эле ясный болот. Өтө көп элементтер кошулган болот. Көп машинада эки эле мотор болот. Бири ысык музакка бурган, бири климат контроль башкарган. Анан дуал деп коет. Баягы билесиздерби, салондун жарымын отдельно башкарса болот, жарымын отдельно башкарса болот. Ошол дуал климат контролдордо гана эки мотор турат. Баягы положение дроссельный и горячий холодныйда эки мотор турат. Бирок дуал машиналар бир 20% мисалы 100дөн 20% дуал башкара алат. Дуалды да мисалы дуалда бир проблема бар. Хозяин келет, мен жагы ысып атат, пассажирный жагы ысып айтат деп калат. Ошондо именно эки жакты климат контролдун кнопкаларын басканда мотор экөтен кыймылдап атып караш керек. Бир мотор кыймылдабай калышы мүмкүн. Анан дуал болсо сразу ошону чыгарып алып кел дебестен наркынын моторун чыгарып мунга салып текшерип көрсө болот. Же мына эскини чыгарып туруп, эскини иштебей атканы, то есть иштеген жакты чечпей, иштекени суруп туруп эле сайып туруп, колунда кармап турган жерде иштетип, ошол жакты моторун көрүп койсо болот. Эми сен алиги иштебей атканды чыгарып текшердиң, иштебей атканды сразу жөнөсөң болот да, товаргачы. Экөөнү тең чачыш шарт эмес. Умный методдор көп, аны өзүңөр фантазияңарга жараша ыңгайлаштырасыңар. Негизде ошондой дуалдарда ошондой маселе бар. Анан мындай маселе да бар. Печка келет, бир жагы ысыйт, бир жагы ысыбайт. Климат контролду карасаң, дуалдагы эмес, простой эле. Печканын жарымы толуп кала турган нерсе бар. Печканын мисалы, радиатор да, радиатор. Радиатордун тең ортосунан бөлөйлү дагы, мол часть иштебей калды деп коелук, кир толуп калды. Именно часть эле иштеп калды. Ошондо туугандар, радиатордун тең жарымы машинанын оң жагына, тең жарымы сол жагына шамал кетет. Мындай чыкканда эле өзү ажырап кетет да. Демек сенин бир жагың толуп калды, ошол жагы именно музак айдап баштайт. Потому что эмнерге кир толуп калгандан ысык суу кирбесе, музак аба келип, музак бойдон өтүп кетип калат да. Кыскасы айтканда, бул радиатор толушуна зависимый да, алчы. Буну эми радиатор толуп калдыбы, толбой калдыбы биле албайсың. Себеби сыртынан кармасаң эми пока жарым иштеп атат, демек ысык суу кирип чыгып атат да. Карасаң мотор иштеп атат, ысык музактыкы кадимкидей иштеп атат. Анан клиентке айтасың: "Мен радиаторду жууп көрөйүн. Результат бербесе, ачып алмаштырабыз, же болбосо поплокту карайбыз." Именно поплок. Кээ бир машиналарда
сеточный болот. Сеточный дегени мындай болот дагы, ортосуна мембрана жабышкан болот. Аба өткөрбөй турганчы. А убакыт өткөн сайын баягы мембрана жыртылат дагы, анан сетка өзү эле калып калат. Ошондо музак абанын кандайдыр пайызын бияка өткөрүп атат, анан музак суу мынтип өтөт, ысык аба. Анан муну чабышып, же ысык эмес, же музак эмес болуп калат да абачы. Кыскасы ошо мембрана hem жыртылып калышы мүмкүн. Хозяинга айтып, мен жууп көрөйүн. Результат бербесе ачабыз. Ачканда көрүнөт. Эгер мембраналар полный бүтүн болсо, анда радиатор алмаштырабыз депчи, мындай ушундай сүйлөшүш керек да. Анан кийин азыр жуам, зубтай ысыйт деп алган болсоң, сен жуугандан кийин ысыбайт, уже сен убара болосуң, сага акча бербейт, же ал сага ишенбей кетип калат. Печка системасы бир эле нерсеге байланыштуу болуп калбайт да. Түшүнөсүздөр? Балким мыногу забитый болуп калат. Мына турат го. Мынагы бул кондиционердики. Бирок ушул кондиционердики кээ бир машиналарда бул жерге фильтр коюлбайт да, мусордун баардыгын алып келип кондиционер радиаторуна чабат. Кондиционер радиатор бет тосулуп калат. Ошондой машиналарды эмне кылабыз? Мен эмне кылам? Мен муну чыгара албайтмын да, муну чыгарыш үчүн муну баардыгын чыгарыш керек. Я мунун баардыгын чыгарыш үчүн машинанын торпеданы полный көтөрүш керек. Мен бул жерден колум бата турган кылып тешик ачам. Да, аккуратный. Кантип ачам? Лезвие пычак бар го, канцелярский. Ошону горелка кыздырам дагы, кып-кызыл чок болгондо ошо менен тип кесем, кагаз кескендей кесет. Кол бата турган эле, түшүнүңөр а? Чоң керек эмес. Түшүнүңөр а, кантип кесишти. Ошентип кызытып кескенде ар бир кызытканда 5 сантиметрден кесет. Кагазды кескенде кесет. Пластмассаңды мындай пластмассаларын кагаз кескенде эле кесет. Деп кесесиңер. Бир кескенде кайра сен мынтип өтүп кеткенден жабышып кала берет. Сен кайра кызып туруп кайраганда уже ачылат. Ошентип туруп аласыңар. Алып колуңар салып, тазалайсыңар. Бети мусор кадимкидей чапталып калат. Мусорларды алып туруп, анан кийин баягыны силер чыгарган пластмассаны кайра ордуна мынтип коесуңар дагы. Баягы мен керкиңерге саттым, керкиңерге саткан жокмун. Атайын пластмассанын инструменти бар. Баягы мынтип чырт деп пайка алып коет. Сен зымдар менен 4 чекесинен пайка алып турган фен менен кыздырасыңар. Баягы ушундай фендер бар, строительный деп коет, өтө чоң температурада айтат. Ошо менен ошонун лопаткасы бар. Учундачы. Ошонун лопаткасы бар менен лопаткасын өзүн эле, түшүндүңөрбү? Лопаткасын тостуруп эле эшикке эле мынтип кыздырып туруп, лопаткасы кызыйт. Лопаткасы менен да алсаңар баягы кайрадан жамалып калат. Кандай түшүндүңөр? Оңой эле да кыскасы. Паяльник менен эмне айтайын? Паяльник менен эмне кылбаш керек? Паяльник пластмассаны күйгүзүп берет. Мындай пластмассанда өзүнүн мындай эрип жабыша турган температурасы бар да. А сен паяльник кылганда пластмассаны ал өрттөп берет. Мындай айтканда ал мындай күчү жок болуп калат. Айрдан аба чыгышы да мүмкүн. Анан жок, силерде эме строительный фен жок. Анда бир канцелярский ножго окшогон эле темир табасыңар дагы. Учунда ийип туруп, лопатка окшоп, баягы мастеровка окшоп, кичинекей мастеровка кылып туруп эле горелканы жагып туруп, кыздырып туруп, чаптай бересиң. Мындай эки жака мындай керилип калат да, мындай кылып чаптап. Шпаклевка тарткандай эле жабап коесуңар. Болду, чётко, как заводской. Эми целый торпеда чыгарып, эме бир күн убактын кетет. Ошол жерге жарым саатта бүтөсүң. Жумуштучу. Анын кызматы бир 3000 сом плюс-минус болот. Кыскасы, бунун айласы ошондой. Эски машиналардын көбүндө фильтр жок. Ошондой болуп калганда 2 күндө алмаштырасыңар. Шуну эгер чыгарып тазалайм десеңер 2 күн убактыңар кетет айтып коеюн. Eski машиналар торпедасы чыгышы өтө кыйын. Ошондой туугандар. Анан кийин дагы эмне калып кетти? Печкада негизи ушул эле экен. Анан муну үн чыгарып калдыбы? Муну жасайм деп убарра болбогула жигиттер. Вентилятор бар го. Үн чыгарып калган болсо ушуну жасайм деп убарра болбогула дейт. Анан бир нерсе бар, муну именно үстүндө шамал кылыштын жеринен сынып калса, айланганда каттуу айлансаң үн чыгат, секин айлансаң үн чыкпайт. Анда ошол каттуу айланганда керилип кетет да корпуска урат.
секир айлансаң кайрадан тип калып тийбейт. Эгер каттуу айлантканда үн чыгып, секир айлантканда үн чыкпай атса, чыгарып муну пайга алып жасап койсо болот. А бирок мындай секинби, катуу любой моментте деп үн чыгарып атабы? Болду, бул вентилятор алмашат. Ана мындай да болушу мүмкүн. Неге жалбырак түшүп калса бир жагына, айланганда онун чайпайт. Ошондо дагы чыйылдайт. Бирок ачып караш керек. Жалбырак жок, сынбаган, бүтүнбү, болду, вентилятор алмашат. Аны ремонт кылам деп башыңа катырпай эле койгула. Колуңарды кыясыңар, башка болот, убактыңар кетет. Буну мен 2-3 жолу попытка кылгам да, бунун ичи одноразовый. Именно двигатели одноразовый. Ушул, дворник, печка, сырткы радиатор бардыгы одноразовый болот, жигиттер. Ремонт кылам деп эч качан аракет кылбагыла, ошолордучу. Потому что булар самый ключевой моменттерде иш кылат. Ошон үчүн булар эч качан иштебей калбаш керек. Булар ошон үчүн завод буну пломба менен чыгарат, буну сразу ыргытып башка коет. Неге? Эми печка чок кетсең, сен почти айдай албайсың. Алдың мороз болуп, сен өзүң да ооруп каласың. Дворник жок, тоже кете албайсың. Алдың көрүнбөй сүзөсүң. Вентилятор охлаждение жок деле жүрө албайсың. Кайнап мотор кармайт. Чутасыздарбы? Важный элементтерди завод одноразовый чыгарат. Өзү заводской, нарактан. Шунча жылдан бери машинамдойм, көргөн эмесмин. Многоразовый мынандай элементтерди көргөн эмесмин, ремонт боло тургандарын. Айнектин мотору ремонт болот, базар жок. Айнекке эч кандай эме жок. Ал бузулуп калса иштеки болбойт сага. Чутасыздарбы? Ушундай моторлор бар, ремонт болот. Стартер, генератор, ремонт болот, базар жок. Ушундай нерселер бар, ремонт болбойт. Кылбагыла, кереги жок. Кылса болот. Колунда өнөрү күчтүү балдары бар, ачып жасап коет. Эми ошону жасаганыңа бир күн убакыт кетет. Аны жасагандан көрүп башка жумуш кылсаң 10 эсе көп акча иштейсиң. Буну жасасаң адамдар неблагодарный, сага рахматам айтпайт. Эптеп колхоз деп жасап бердиң дейт. Мотор өзү копейка стоит, 1500 стоит примерно. Максимум 5000 стоит. Сени менетиң актабайтпычы? Анан жаман жери эмне? Сен завод эмессиң да, по-любому заводдо идеал жасай албайсың. Бир ай жүрөт, 2 ай жүрөт, по-любому иштеп калат. Болду, кайра эле бузулуп калат. Анан кайра эле алмаштырасың. Какая разница? Лучше аны эме кылбай эле койчу, жасабай эле кой. Түшүнүңүздөрбү? Ушу менен печка система бүттү.